Ассалаумағалейкум, қандайсыңар туғандар? Міне Чикагодобуз мындай кылабам сүйлөйүн. Бүгүн иште жүрөм. Иштеп өзүңөр билесиңер, Чикагодо бир жылдан ашып калды. Жакында эле CDL школада окуп, CDL экзаменге кирип окуп почти 95% өттүк, 5% калды. Эртең кайра экзамен. Ошо вожденияны берем. Анан негизи биз Кыргызстанда праваны билесиңер, көпчүлүк эле сатып алат. Эч кимге андай деле мындай жаңылык эмес. Көп жерден баягы тааныш билиш дегендей. Бирок тажрыйба абдан чоң. Себеби Кыргызстанда айтады, кийинчерээк баягы таксиде айтып калышат го. Мен кээде көрүп калам интернет булактарынан. Таксиге түшкөндөр көбүнчө ошо Кыргызстанда такси айдап жүргөндөрдөн сурайт экен да. Баягы Россияда, Москвада такси айдеттиң беле деп, жана ошол Москвада такси айдеткендер болсо бир аз уверенныйраак жүрөт экен депчи. Себеби мен ал деле чын. Себеби биз деле 2,5 жылдай Москвада жүрүп, максимум таксиде иштеп калганбыз. Ал жактын правиласы бир аз үйрөттү десем жаңылбайм. Себеби дегенде ал жакта дагы айтайын дегеним, ошол Москвада айдаганым кандайдыр бир деңгээлде мага чоң тажрыйба болду. Бирок ал тажрыйбам эгер салыштырмалуу буга чейин CDL окуганга чейинки тажрыйбам мындай жок эле болуп кетти да. Себеби дегенде ооба биз деле мындай перегон кылганбыз, машинелер менен көп дальний дистанцияларга көп айдаганмын. Мындай айдоочулук тажрыйба мен өзүмдү ушунчалык мындай профессионал деңгээлде мындай сезчүмүн да. Бирок ошол CDL окугандан кийин мен бүгүн ошол жеңил машинеге биринчи жолу мындай отуруп, эми буга чейин эле таксиде иштегем, туурабы, Чикагодо иштеп жүргөм. Канча бир 8-9 ай доставкада иштедим. Бирок CDL окугандан кийин бул жерде айтышат, ответственность 2 эсе өсөт деп. Ошол себептен мен бүгүн отурганда өзүм кадимкидей билдим да, жоопкерчиликти. Анан экинчиден өзгөрүүнү сездим да. Ал өзгөрүү кандай десеңер, мына кетип баратканда мен мисалы көп нерсеге мурда маани бербейт элем да. Ар бир перекрестокко кирип атканда кайсы линияга келип турушуң керек. Поворотникти мисалы жеңил машине шустрый газды баскандай кетет, токтосоң токтогондой токтойт да. Ал эми чоң трак, ал сен өзүңдүн кабинкаң бурулган аз келгенсип, аркаңда дагы контейнердей болгон узун трейлер болот. Ошону дагы чогуу алып жүрүшүң керек. Ал жеңил машинеде резко токтой албайт, перестраивать эткен өзүнчө бир анын машакаты көп да. Анан башка мисалы мурда мындайча айтканда тракка отура элек кезде чоң трактардын астынан мындай буйтап өтчүбүз да. Анан мен эми азыр түшүнүп жатам, чоң машина айдагандардын, трак айдагандардын жоопкерчилигин. Азыр ар бир перекрестокто өтүп баратканда мен мисалы аэропорттон келатып, ошол окуп, CDL школада ар бир вожденияга чыккан сайын бизди мындай үйрөтөт да. Ошол перекрестокто солго баягы перекрестокко чейин 2 жол карайсың, ортосуна келгенде дагы карайсың, анан кетип барат перекрестокто өтүп баратканда да карайсың да. Анан ошол эле темир жолдо өтүп баратканда да ошондой карайсың да. Кичинекейирээк перекресток болсо бир жол карайсың. Анан азыр кетип баратып баягы перекрестокко келген сайын эле улам карап коем. Демейде мына бир жылдан бери Чикагодо айдап жүрөм, перекрестокто оңго солго караган киши жок. Тем более мен күзгүлөр деле карайм. Мындай мен үчүн абдан мындай таң калыштуу нерсе болду туугандар. Так что профессионализм бул өзүбүздүн сезимибизде эмес экен. Канчалык илим билим алган сайын ошончолук өзүңө баягы тажрыйба өсөт экен да. Ошол туугандар, эмне дейбиз? Кыргызстаныбызда дагы мисалы эми айдоочуларга ошол нерсени айткым келет. Себеби биздин особенно Бишкекте полоса деген понятие жок, уступить дорогу. Мисалы бүгүн мен өзүм айдап баратып, ошол поворотник себеби жеңил машинени уступать этпей койсо эчтеке эмес. Сен кирип кете бересиң да, 2-3 машинеден кийин. А могу чоң трак менен кетип баратканда
баягы сен бурула турган болсоң полосаны өзгөртүш үчүн сен узунсуң да. Сен поворотникти, тем более хайвей деген бар эми. Кыргызстанда хайвей деген эмне түшүнбөйт болсо керек. Себеби чоң шаарларда хайвей болот да. Мисалы Москвада Третье кольцо болсо, МКАД болсо, биякта болсо хайвейлер бар. Хайвейлер ар бир хайвейдин өзүнүн нумерациялары болот. I94 болсо 294 ушул сыяктуу. Анан Кыргызстанда эми объездной деп айтсам болот. Бирок объездной бизде алыс жайгашкандыктан бул жерде шаардын ичинде жайгашкан да. Ар бир хайвей ошол шаарда болот. Ошол сен хайвей аркылуу чыгып кайсы бир жерге тез ылдам жетип алсаң болот. Эми ошол хайвейлерде кетип баратканда жолду перестраивать эткен өтө трак менен ыңгайсыздыкты жаратат. Бирок ошол себептен сен кандай болбогон күндө дагы сага эгер оңго же солго бурула турган болсо поворотниктин күйгүсөң бир машина өткөзбөсө да экинчиси алыс жактан сени көрүп сага жолду бошотуп берет. Кирейген тракка. Ал эми биз жеңил машинеге бошотуп бербей атабыз. Ошол себептен подрезать этип, анан бири-бириңерди жанакынтип сөгүп, мушташканга чейин барып аткан себеби ошол болуп атат. Ошол себептен бул Американын эң жакшы, особенно башка штаттарда кандай экенин билбейм, Чикагодо могу водительская солидарность өтө күчтүү да. Мен бүгүн жеңил машина менен кетип баратып, мен дагы ошол көп нерсени байкадым. Поворотникти күйгүзөм, артымдагы күскүнү карасам, машиналар токтойт. Мен дагы буга чейин балким кээ бирөөнү өткөзүп, кээ бирөөнү өткөзбөй калып аткан күндөрүм болсо, азыр алдымдагы машиналар поворотнигин күйгүзө турган болсо, обязательно өткөзүп баштадым да, обязательно. Ошол себептен силерге эмне дейм? Бардыгыңарга ийгилик, жол эрежесин бузбай сактап жүрөлү.